Жарандык активисттер өз аймагына өтө чоң салым кошо аларын билетпелеңиз. Мына ошондой каармандар Ош шаарындагы алай 1, алай 2 конушунун социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө түздөн түз салым кошуп келе жатат. Алар бул аракети менен жашоочулардын сый урматына да ээ болгон. Ысак Ормонов күн сайын айылда жаңы курулуп жаткан мектептин курулушунан ушинтип кабар алып кетет. Антпесе жаңы окуу жылына үлгүрбөй калыштары мүмкүн. Ормоновдун бул билим уясынын салынышына салымы чоң. Айыл үчүн мектеп өтө зарыл экенин айтып, эл менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жолуктуруп, тиешелүү тараптарга кайрылган. Анын арты менен курулуш жанданып, быйыл ишке берилери айтылууда. 13 жыл башталды эле. Кандайдыр бир немелер менен токтоп калып, быйыл кайра жандап, мына быйыл августка бүтүрүп беребиз деп атышат. Кудай буюрса, августта мектебибиз ачылат деп турабыз. Ысак Ормонов мындан сырткары өзү жашаган аймактын шаардын карамагына өтүшүнө да салым кошкон. Бул үчүн дээрлик 6 жылдай аракет кылышканын айтат. Ормонов жарандарды өз аймагына түрдүү көйгөйлөрдү чечүүдө кайдыгер болбоого чакырат. Ушул жерде жашоочу болгондон кийин ар бир өзүнүн аракети кылыш керек. Мен деле ушул деп кетем, ошол кайдыгер карабай, салым кошкондо, өздөрү аракет кылып нерсени жасаганга ийдеп кетем. Аракет долбоору былтыртан бери бизде иш кылып жүрөт. Ушул эл немесин жүгүн көтөрүп, ушулардын да салымы чоңураак болуш керек. Биз жеткизе албаган жерлерге булар бизден мурда жеткизип турат экен да. Эми баягы арызданасын, арыз жетет, арыз барып бул неме болсаңда, бул аракет долбоору ар жактан аракет кылып, булардын да салымы чоң. Алай 2 конушунда болжолдуу 4000ден ашуун калк жашайт. Алардын мектеп курагындагы балдары окуу корпусу жоктугунан шаарга каттап билим алат. Кыздаркан Усенованын 3 баласы Учар айылындагы мектепте окуйт. Аралык алыс болгон үчүн ата-энелерге кыш мезгилинде кыйынчылык жаралат дейт. Бул көйгөй айыл тургундарынын баарында кездешет. Ушу маршруттар толуп калып, албай калып, кеч калып барат мектепке. Кайтканда дагы ошондой болуп келет. Кышында сайрыкча. Мияка өйдө жогору маршрут чыкпай коет жолдор. Муз калаң болсо чыкпайт. Кеч калып келет. Кызым деле ошентип келет. Шамдан кийин кие калып кетет кызым. Аябай коркуп турлайбыз, мына жолдор, көчөлөрүбүздө иттер көп. Кыйынчылыктар аябай эле көп болуп атат биздечи. Эки конуш биригип 10 000 адам жашаган бул аймакта мектептен сырткары бала бакча көйгөйү да курч болгон. Айылдын дагы бир демилгечисинин көмөгү менен 7 жыл алдын ушул бала бакча ачылган. Мына ушул садик жаңыдан баштап атканда аябай нелер мусулдар болчу бала. Ушулардын баардыгын 2 ай 3 айлап ушул жердеги месте жашаган кадрлар өздөрү тазалап, өздөрү колдору менен ушуну ишке киргизген. Бала бакча ачылуусунда Ирсалат Базиева тиешелүү тараптарга кайрылып, жарандар менен кошо бийлик өкүлдөрүнө кайрылууларды жолдогон. Анын негизинде курулушу башталып, ишке кирген. Бакча ишке кирер алдында Ирсалат Базиева демилге көтөрүп, айылдагы жогорку билимдүү айымдарды тазалоо иштерине тарткан. Азырынча садыбыз иштеп атат, адамдарыбыз да азырынча баягындай кыйынчылыктар жеңилдеди, андай кыйынчылыктар болбой калды. Эми дагы болсо дагы бир частный садиктер ачылды. Бул жерге дагы каалаган частныйга берет, каалаган оога берет. Элибизде деле жашоо жакшырып калды. 1, 2, 3, Афия жаса. Ана кол Афия. Жеткинчектерге таңкы көнүгүүнү жасатып жаткан тарбиячы Гүлнур Аматова. Ал 2017 жылы ишке кирген. Жумушка орношуудан мурун 3-4 айлап бакчада акысыз иштегенин айтып берди. Акча деле сураган эмеспиз, бизге айлык төлөнөбү, төлөнбөй билбейбиз аны. Главный эпте ушул жерге жармашып иштеп калсак болду дегенбиз. Үйдөн ушугат элем, кайненем бар, күйөөм бар. Ушугат элем, сен кандай бир немеге килешип алдың. Же акча чыкпаса, же башка чыкпаса,
эле болот эле үмүттөнүп эле. Ирсалат Базиева учурда 72 жашта, мектепте 50 жылга жакын эмгектенип, пенсияга чыккан. Анткен менен дале болсо айылдагы жыйындарга активдүү катышат. Каарманыбыз бардык жарандарды кайдыгер болбоого үндөйт. Аялдардын бардыгын эле чакырам. Ар кандай коомдук иштерге актив катышканына ынтымактуу болуп бирдикте колунан келсе аракет кыла берсин бардыгычы. Эч ким баягы эмгеги жерде калбайт. Азыркы заманда иштесек ушу канча неме болсо өзүңө жакшы, ден соолугуна биринчиден пайда, экинчиден эл менен аралашып, баягы логикалык немелери дагы өсүп, эл менен бирге болсоң канча жакшы сөздөрдү угасың, башка кыласың, эл менен иштеген өтө пайдалуу деп эле айтам. Жүргүлө башкыла дейсин. Бул конуштарда Ысак Ормонов, Ирсалат Базиевага окшоп социалдык көйгөйлөргө кайдыгер карабаган жарандар ондоп саналат. Анын бир мисалы катары айылдыктардын жапа-тырмак, таза суу тартканын айтсак болот. Бизди суу кампа моктаждыктан кууп калган. Бул жол менен бир 2000 үй бүлөнү камсыз кылып турат. Таза суу менен. Кымбат Матраимова Алай конушуна 2013 жылдары көчүп келген. Айылда таза суу эң курч көйгөйлөрдүн бири болгондуктан алардын үй бүлөсү бул азапты көп жыл тартышкан. Акыры ал чоң айылды түйшүккө салган бул көйгөйгө жөн карап отура албай, айылдаштарын жыйнап жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Жыйынтыгында суу түтүктөрү тартылып, кампа курулган. Ар бир үйдүн короосунан чыккан таза суу элдин түйшүгүн жеңилдетти. Каналдан агып келген мусурлар ошолорду эл иччү. Ошол сууну ичүү. Сен качанга чейин мына бирөөлөрдүн немесин суусун ичесиңер. Жамык жааганда капкара олай келсе, адам кийин иттин өлүгү, малдын өлүгү кээде адамдардын сөөттөрү чыгып калчу да. Анан ошону кантип ичип атасыңар, угуп калбайбызбы? Келгиле, сууну талап кылайлы мамлекеттен деп ошентсек анан болду дешти. Анан ошондо ошол неме маселе көтөрүлгөндө мына жерден труба өткөн, мына жерден объекттен немеден ошо южныйдан тартып келишти да сууну ичип. Мектебибиз бар, садигибиз бар, суубуз бар, өзүбүз кылбасак муну кылып беришпейт эле. Булар Алай конушунун Мичурин көчөсүнүн байбичелери. Дасторкон үстүндө өткөн кеткенди баарлашып отурушуптур. Суу азабын бир канча жылдан бери тартып келген айылдыктар көйгөй артта калганын айтып кубанат. Бардык мэрияга бардык. Айткан жерге чейин барып, анан өзүбүздүн ушу көчөдөгүлөр акча чогулттук, чындыгында. Акча чогулттук, анан жер чукуй турган трактор алдык, шлянка алдык, болсол бардыгын алдык дагы, анан кийин ушу 3-4-өөбүз биригип жүрүп, көчөгө анан кийин ошо центральныйдан киргиздик сууну. Бирок ар бир үйгө киргизип, Кудайга шүгүр, азыр суубуз бар, суу ичип атабыз, мынантип жадырап жайнап отурабыз. Алай 1, Алай 2 конуштарынын түптөлгөнүнө саналуу гана жыл болгон. Кыска аралыкта жашоочулар жигердүү жарандардын арты менен социалдык көйгөйлөрүн бир бетке чечип келүүдө. Ага улай аракет Кыргызстандагы конуштарда жашаган жарандардын жашоо шартын жакшыртуу долбоорунун алкагында айылдын активдүү жарандарынын демилгелери менен мектеп, суу, бала бакча көйгөйлөрүн көтөрүп, бир катары чечилүү үстүндө турат. Элди жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешүүсүнө шарт түзүп, мэр менен жолугушууларга, бюджеттик угууларга катышууга үндөп, кайдыгер кароого чакырып келет.